Биз турган жер Петровка айыл аймагына караштуу МТФ-3 мурдагы саан ферма жайгашкан жер экен. Советтер Союзунун учурунда 1970-80 жылдары 200 метр тереңдиктен ушундай артезиан суусу касылып, ушу жерде жашагандар малга деп ушу сууну чыгарып беришкен экен. Андан кийин ушу каралбай калгандыктан темир трубалардын баары чирип, момундай суу көлчүктөргө айланып, элдин жашаган жерлеринин баары тең састакка айланып атыптыр. Азыр ушул маселени кандай жол менен чечебиз, эл менен чогуу сүйлөшүп атабыз. Москва районундагы Төрткүл айыл аймагындагы номер 3 мурдагы сүт фермасындагы менчик өтүп кеткен жерде 20-дан ашуун үй бүлө жашайт. Өткөн кылымдын 70-80 жылы элдин жашоосун жакшыртуу максатында чыгарылган артезиан суусунун түтүкчүлөрү чирип, айласы абалга кептелген. Бир жылдары ошо балдар айтып кеткендей, каражат чогултуп туруп өзүбүз жасаганбыз, өзүбүздүн эмебиз менен. Ар кайсы жерде тешилген жерлерди латать этип. Анан жакшылуу болуп калган ошо жерде бекилгенче трактор кирип кетип, жана антип оо көтөрүп талкалап кетип, анан ошо менен жасалбай калып атат. Мына 2-жылга кетти, 3-жылга кетти, быйыл 3-жылга кетти. Обращались, был другой глава. Бул көйгөй ондогон жылдардан бери бул жердин жашоочуларын тынчыналды. Мурда барыбыз акча каражатын чогултуп оңдотолу деп аракет кылганбыз. Жерди казып аткан трактор алас алып кетип, трубалар талкаланып, ого бетер суунун көлөмү көбөйүп, жерибиз сазга айланып, үйлөрүбүздү каптап атат. Ичип жаткан суубузду санэпидтен келип текшерип, ар кандай микробтор бар, ичүүгө жараксыз деп кетишти. Кайнатып алып, аргасыз ичип жатабыз. Айыл өкмөттөгүлөр келип, сууну токтотуп коелу дешет. Анда суусуз кантип өмүр өтөт. Айтор бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бул көйгөйдү кантип четсек болот деп сүйлөшүп жатабыз. Скважина получилась утечка еще больше. Айыл өкмөтү жашоочулардын бул көйгөйүн чечели десе, аталган жер участок жеке менчиктин карамагында болуп, акча каражатын бөлүп берүүгө мыйзам жол бербейт. Айыл өкмөтү муниципалдык ишканалардын жардамы менен сууну жаап, ал жердин жашоочуларынын жардамы менен көйгөйдү чечсек дешет. Азыркы күндө бери болсо мурунку Заветилича дыйкан чарбасынын колхозунун үлүшү болчу да. Бул үлүштөн бөлүп сатып ийген. Сатылган жерлер азыркы убакта частный собственность. Багыты айыл чарба. Под постройкам да, курулуш үстүндөгү жерлер. Берде азыр 20-дан ашык участокко бөлүнүп, өзүнүн элдер хозяиндары бар. Бирок бул сууну мен сметасында даяратканбыз. Бүгүнкү күндө МП тарабынан сметасында даярлаган. Материалдарына эле казыбуу менен 350 000 сом сметасы даярданды. Элдин кайрылышы боюнча бул жерге 2 жолу келип кеттик. Келип көрдүк. Хорошо, мейли бул эмеден элдин көйгөйүн көрүп, хорошо булардын баарын устранить этели дедик да, чечели десек, карасак элдин баары суга да төлөбөйбүз дейт, абонент болбойбуз дейт, кошулбайбыз дейт да. Анан кийин анысына да көндүк, кайра элди чогулттук да, чогултсак ага да көнбөй атышат да. Чогултуп мындай бир чечим келелсек ага да макул болбошот да. Бир катар өз ара түшүнүшүүдөн кийин тараптар бул көйгөйдүн чечүү жолдорун издемек болушту. Азыркы күндө берде азыр 10% жашоочулар чогулду. Именно ушу проблема болуп аткандары. Булар макулдап атат. Мен айтып атам, жумушун биз кылып берели айыл өкмөт тарабынан. Бирок бул мыйзамсыз болуп калат, бирок биз муниципалдык ишканага аткарып жумушун. Ошого макулдугун азыр кат даярдап, бүт жителдерден кол койдур айтып атабыз. Макулдугун бере турганын, макул бербей турганын. Ошо катты даярдап, катка кол койдуруп, биз ишение кылып, элдин баары менен сүйлөшүп туруп, анан ремонт кылсак, биз тараптан жумушун кылып берели, материалын алып берели десек, жарымысы көнүп атат, жарымысы көнбөй жатат. Бир жерде ичерге суу табылбай турса, бир жерде туптунук таза суу кор болуп, жерди менчиктеп алгандар көңүл бурбай. Айыл жашоочуларынын көйгөйүн кантип чечсе болоруна баш катырган жергиликтүү бийликтегилер Айтор убара. Иштин жагдайы кандай бүтөт белгисиз. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы Чүй облусу.